Саламатсыздарбы, урматтуу журтту. Бүгүн 23-июнь 2021 жыл. Ушул мезгилге карап өз ойлорумду айтып койгум келди. Мурда эле айтып жүрчү элек, бирок дагы бир ошо азыркы элде, журтта, дүйнөдө болуп аткан акыбалга карап. Менде эми сөз көп, бирок ошол жөнөкөйлөтүп, кайсынан баштаарыңды билбей калат экенсиң да, сөз көп болгондуктан. Мен ушул Сооронбай Жээнбековго бул ааламдагы условия, же болбосо это вселенные условия, вы должны мирным путем передать власть Абдулдаеву деп пресс-конференция берип, себеби Сооронбай Жээнбеков, сен жаңы доордун талабын билбейсиң. Көп кыргыз журтунан элдер найразы болуп атат. Бирок мен ал майдан айтпай эле коеюн, ошо бир эле чоң талабым, могу доордун талабын билбейсиң деп чыккан, митинг кылган, кулагына жетпей калбасын деп. Анан ал кишиде мындай жеке ой болду дагы, тетирсинче ошого мага иш козгоду, тетирсинче түшүнбөдү, жок дегенде чакырып, жок дегенде бир жардамчысы чакырып, мындай кичине бир нерсе түшүнгөн. Султан Раевич жана башкасы. Мындай информация алса болот эле да, жок дегенде. Анан эми мен айткандай болду, ошо 2020 сезону бүтөт дедим эле. Бүттү. Эми Сооронбай эмне жеңди? Эчтеке жеңген жок. Эл кыйналып калды. Ошол кезде дагы ошол логистика центр курабыз деп ат башташканкенен, эми мындай мен бир чындык айтып койгум келет жашоодо. Бул бир чындык, бул аалам чындык, вселенный чындык. Ааламдан берилген аян чындык. Түшүн туш келсе, бу да чындык, дагы түш аян да. Анан мен ошол мындай ааламдан байланыш, кабар, аян алган адам катарынан айтканда ошо 2020 жыл сезону бүтөт деп. Анан ошо логистика центр курабыз дегенде деле ой болгон. Бул кыргыз улуу журт болсо, кыргыз улуу журту түйшүккө жаралган эмес. Ал жерге ошо кайра Кытайдын машинасын перегрузка кылып бир түйшүккө жаралган эмес. Анан ат башынын эли малдуу, жандуу, аң сезими бийик, эч эле бутка туруп алышкан, ал чегара менен иштегендер болду, мал менен иштегендер болду. Азыр рабочий сила таппай калышы мүмкүн ат башыда. Экинчиден, эми мындай караңгы жагын караганда деле мазар ээси бар деп коет. Атабанын арбагы бар деп коет. Мазар деген болот. Анан ошол Алмамбет атамдын деле күмбөзү бекеринен Чештебеге, сөөгү бекеринен Чештебеге коюлган эмес да. Ошо коргоп турам, колдоп турам деп. Ошол калмактарга тике турган Кошой бабамдын коргону турат. Анан ошондуктан бардык тарабына карап анан ал жерге курулбайт. Эгер логистика центрди курсаңар, балыкчыга кургула. Шаар, элге жумуш керек. Ат башта шаардагыдай киши жок да. Экинчиден темир жолу бар. Балыкчыны болбосо жанагы балыкчыга жетпей нарын тараптан Торгорт тараптан түшүп келатканда, оңгол жакта Тоң району болуп калабы? Тоң районунун жанагы ак жарбы айылдарында кенен-кечен жерлер бар. Бос тополуу, бош жаткан жерлер бар. Ошол жака курсун. Анан бул жерде мүмкүн Кытай өлкөсүнүн кызыктары гана болушу мүмкүн. Ат башыга куруп, анан өзөн кошталгандай да нерсе кылыш. Ошон үчүн көп тараптуу кылып, анан үчүнчүдөн бул ааламдан берилет. Мына азыр экономика түшүп атат. Кыргыз жергесинде ар бир үйдө оорчулук болуп атат. Бул ааламдан берилген аянда жаңы доор талабында мындай делет. Экономика көтөрүлүш үчүн мамлекет башчылары экологияны кароого алгыла делет. Экология деген табият. Табиатты эгер кароого албасаң, табиат кырсыккан эч ким токтото албайт. Мына, быйыл кырсык деле, былтыр кырсык деле 2020 жылдан баштап.
Ошо жайын толуп турган мезгилинде аба коюлуп кетет да. Коюлуп кеткенде көп адамдар булдар кайтыш болуп кетти. Мына быйыл кургакчылык болуп атат деп атат. Эми кургакчылык эмнеге алып келет? Көрдүңүзбү? Экологияны, табиатты караш керек биринчи. Воздух дегендей духтар кайда? Абада. Духтар кайда? Ошо мазарда. Духтар кайда? Табиатта. Элдин аң сезими өспөсө, табиат Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы дейт. Табиат жазалай берет. Ааламдын аткаруучусу, кабарчысы. Ошондуктан ошол себептен логический центрди башка курбаган деп атабыз. Өтүп кетпеген этсин жерибиз. Амалды иштеген Кытай эли жерди кемитпешибиз керек. Жерди кеңейтсек болот. Кемитпешибиз керек. Себептерин айтканым ушул да. Мурунда айткам, азырда кичине айтып өткөм келди. Андан кийин мынау биз ар дайым айтып келебиз. 7 катар аалам бар деп коет кыргызда. 7 катар жер бар, 7 күн бар деп. Ушул 7 катар аалам ээлери 2000-жылдан баштап жерге түшкөн. Эмнеге дегенде адам көп жыл эволюцияларды басып өтүп, гени сөөгү жетилгендиктен аалам күчтөрү жерге түшүп туруп, азыр экөө бириккен атат да, биригиш керек болуп атат. Мындайча айтканда энергия келип адамды кийип атат. Мисалга жана ата жолунда дегенде ата киет, арбак киет да, ата чыгарат барган адамга. Багыт берет, мындайча айтканда, оорусун дарылайт. Көрдүңүзбү энергия? Мисалга жана Зульфиянын көзүнө адам ата көрүнгөндө деле 3 периштени айтты. Мына көрдүңүзбү 3 периште? Сага жайгашат, сен аян аласың деди. Жөн эле жүргөн адам аян албайт келе, бир жан киеткен, энергия киеткен. Ал Кудай деле, арбак деле, инопланетан деле, периште деле ал энергия экен, бир жан экен, душа экен да. Анан ал киргенден анан жазып калды. Ошол сыяктуу азыр дагы ал энергия келгенде адамдын кыргыз журтунун, дүйнөнүн психологиясы даярбы болгондуктан ал күчтүү экен, анан температура берет экен, энергия да ал. Анан адам кысылганда анан адамдын жаны кайда болот, өзү канда болот. Кан аркылуу телага чуркайт. Ошон үчүн кысылган адам жан барбай калса бутун устайт да. Кысылып жүргөн адам жан барбай калса акыл сезими кетип атат. Кан барбай калса, жан барбай калса чачы түшүп калып атат дегендей. Ошол жан келип туруп канга өпкө аркылуу кошулганда, анан эски психологияда жүргөн адамдын каны биринчи өпкөсүнө таасир берип атат, жүрөгүнө таасир берип атат, бөйрөгүнө, анан эле аны китайский штамп, индийский штамп, бразильский штамп деп эле ар кандай атап атпайбы? Кан менен айланган организм ууланып кетет деп берилет. Бул анатомия деген мына китеп илимде, ааламдык илимде. Муну медиктер деле жакшы түшүнө албай атат. Башында вирус деп чыкты. Биз айткан, мен айттым, бул вирус эмес, бул эпидемия эмес, бул пандемия эмес, бул энергия десек да түшүнгөн жок. Орус тилде дагы жеткиргенге аракет кылдык, пресс-конференция бердик. Кыргыз тилде ошо сокейге кат жаздык. Эми азыр анатомия астрологиянын ролун аткарбаса, анатомия күйөт деле. Же болбосо анатомия энергия өткөргүч проводко айланат дейт. Мына могу мисалга лампочкага деле эмне менен келет? Электроэнергия провод менен келет. Ансыгандай адам энергияны алып туруп элге бериш керек. Же куткарыш керек, же өстүрүш керек, же кыскасы арбайдын, периштенин, Кудайдын ролун адам аткарбаса, телосы күйүп кетет. Вирус аталабы, штамп аталабы, индийский аталабы, бразильский, китайский бар. Ошонтип өтүшүп күйүп кетет. Ошондуктан акылдуу адамдар медикке такалып алган. Мына медицинага откарса, Чыныбай Акын деген бай, бийлиги бар былтыр адам өтүп кетти. Эгер медицина же байлык же бийлик уткарса, ошол кишини уткарат. Мисал катары айтып атам. Эгер ошо Алла Таала сыйынуу же тиленүү же дин уткарса, Чубак ажы жанагы ошол окшогон кысылып жүргөндөр өтүп кетти. Мына мен ааламдан анатомия, астрологиянын ролун аткарган мен. Көктүн ролун аткарган мен. Анатомиям энергия өткөргөн мен. Бир кезде 95 килограмм элем, мен азыр 65 килограмм. Мен жашардым өзүмдү мындай эле көрүп атканда. Сөзүм закон болуп калды, оюм закон болуп калды, каным ушунча суюлду.
энергияны кабыл алгандан кийин адам нурданат экен, жашарат экен. Бирөөлөр карлыкка баратса, мен жашарууга барайтам, тазарууга барайтам. Бирөөлөр өлүмдү күтүп атса, мен өлбөстүктү күтүп калдым, өлбөстүк бар турбайбы демек деп. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул китептин аты мындай: 21-кылымда адамзат ойлоп чыккан мыйзам ажал азап болот, теңирдин мыйзамы гана канат болот дейт да. Бул ааламдан түшкөн мыйзам гана канат болот. Дагы бир жерде мынтип берилет. Мына азыр медицинага чуркап атышат, ар кандай амалды биодобавка, поляны барып атат. Бул жерде мынтип берилет. Медицинага кайрылуу, бул жаңы доордо туурабы деп периштелер пенделердин сезимин өстүрүү үчүн берилген ишчи суроо жообу дегенде бар. Ошондо мынтип берилет. Так окуп берейин. Медицина өзү жаңы доордо жардам бербейт. Медицина жаңы доордо мейкиндикке, ааламга каршы экенин аныктап бергиле дейт. Медицина оорду алтын доорго чейин, ушул кылым өзгөрүп 2000-жылга чейин өз кызматын көрсөткөн. Көктөн ааламды, табиятты, адамзатты таанытуучу илим түшкөндөн кийин медицина дени кутучаны айыктыра албайт. Медицина менен убактылуу мүмкүн капельницалоо бираз мүмкүн жакшы болушу мүмкүн. Астрология өзгөргөндүгүнө байланыштуу адамдын анатомиясы да өзгөрдү. Теңир, аалам ооруну адамзаттын көкүрөгүн ойготуу үчүн гана берилет деп берилет. Кайра да бир жерин окуп берейин. Өзүн өзү кол менен дарылоо, же ошо медицина менен дарылоо. Бул Кудайга, ааламга карама каршы багытпы десе, жооп болуп атат. Өзүн өзү да арылоо, ошо медицинага кайрылуу. Бул адамзаттын алсыз аң сезимдин белгиси. Жана алтын доорго чейинки инсандардын иши. Себеби сезим мыйзамына чейин адамзат мындай жанга тан баш ийбегендиктен танга таасир берген. Азыр кол күчү, азыр тан бир кереметке ээ болгондуктан кол күчү, медицина алсыз болот. Бир гана доор мыйзамы даба болот делет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мен президентке койгон себептерим ушул болгон. Куткарып кетейин, өстүрүп кетейин. Эгер адам өспөсө, бул аалам мындай деди да. Аалам азыр адамдарды адам болгулар деп атат. Азыр биз иньянда жашап атабыз да. Аял эркек, дин, пин, кыргыз, сүргүн, бай кедей болуп. Ошондон адам этапка өткүлө, арбай этапка өткүлө, инопланетаны этапка өткүлө дейт. Ал эмне деген сөз дегенде, улуулукка калыптангыла. Мына улуу адамдарда деле азыр улуулук сыпат жок. Мен бир адам көрө элекмин кыргыз жергесиненчи. Болот Шамшиев менен барып жолуккан, мен ошол кишиден көргөм мындай улуулук сыпатты. Азыр мындай билбейм, эл арасында бардыр, бирок улуу адамдарда деле кошоматчы, улуу адамдарда деле чындык жок. Мындай жашы карып калган адамдар. Көрдүңүзбү, илгери ата бабаларда улуулук сыпат болгон, арбайлык сыпат болгон, периштелик сыпат болгон. Керек болсо жаачысы болгон, жаңгыр жаадырган, олясы болгон, көсөмү болгон, чечени болгон. Арбай, периште деген эле ошо сыпат. Ошон үчүн батасы орундалган, ошон үчүн назары орундалган. Ошон үчүн сөз ок болгон, ошон үчүн эл сыйлаган. Ошондуктан улуулукка калыптанбаса, анатомия, астрологиянын ролун аткарбаса, анатомия күйүп кете берет. Соке ошондо бийлигин өткөрүп бергенде, мен элдин аң сезимин өстүрүп кетет элем биринчи. Элдин аң сезими өсүп кетсе, өзүн тааныса, вирус болбойт эле. Мына медицинага ишендик эле 2020-жылы. Барган адамды кислородду чоң берип туруп, өпкөлөрү жарылып өлүп калды гана медиктер. Куткарса, билсе. Ким күнөөлүү буга? Конечно, эл башчысы күнөөлүү. Анткени оор талабын билбейт. Ошол кезде Соке күнөөлүү. Азыр ким күнөөлүү? Азыр да башчы күнөөлүү. Ал экономиканы көтөрөм, ана мен алака, анын баары бир тыйын. Анткени ааламдан арбай, периште бол деп талап түшкөндөн кийин сен аны аткарбасаң,
авариядан да адамдар өлөт. Анткени ааламдын талабын аткарбаса, кырсык бул адам өз милдетин, кызматын билбесе, Кудайдын ачыктан эскертүүсү, ааламдын, Вселенныйдын ачыктан эскертүүсү дегендей, вирусун алып берди, эми экономика чечилүүдө кырсык болуп атты, эмне кыскасы күнөөсүң дарыга жок. Ошондуктан жакшы күн күтүп аткан жок астыбызда. Бул чындык. Азыркы бийликтегилер бул кут эмес. Кут эмес болсо демек жут. Өз кызыкчылыгын, Сокенин эле бир көчүрмөлөрү болуп атат да, кайра эле өз кызыкчылыгын жок. Мисалга жана тарыхыңды билбесең келечекке жол таппайсың дегендей, кыргызды камап башкарганга болбойт. Коркутуп, мокотуп, башка улутка салыштырганга болбойт деп берилет ааламдан. Ааламдан анткени кыргыздын көктөн буйрулган укугу көп. Мен сыяктуулар бар, соттоп коет эртең. Найразы болуп койсо эле кыйрап калат. А бирок мен өкүнөм Сокенин ордунда болсом, Абдулдаевди укпаганыма. Дагы өкүнөт. Ал бир тууганы камалганы, Сурахматов кудасынын камалганы, ал бир тыйынга чыгым болгону. Анткени ушу жаңы Кудай аталган же ааламдан буйрулган адам жөнөкөйлүк менен буйрук берет дейт. Бекер сөз деп жокко чыгарсаң анын сөзүн, чындап жаныңарга ээ болбой каласыңар дейт. Бул жерде ошол башчылар гана күнөөлүү, окумуштуулар күнөөлүү, журналисттер күнөөлүү, саясатчылар күнөөлүү. Алып кет. Сүйлөп берейин, окутайын, өстүрөйүн. Канча киши өлүп кетти былтыр мына. Ошол доор талабын билбегендиктен, анатомиясы, астрологиянын ролун аткарбагандыктан, эми ушул уланып кете берет. Ал ошо вирустан, пневмониядан өлүп кетти. Жолдо авариядан канча өлүп кетти? Жана башка кырсыктар канча болуп атат? Митингдерден канча адам чыгым болду? Кой таш окуясынан канча адам чыгым болду? Баткен окуясынан канча адам чыгым болду? Бул болуп кете берет. Себеби ааламдын талабын аткармайынча. Ошондуктан дин да жардам бербейт бул доордо. Бийлик да жардам бербейт, медик да жардам бербейт. Бир гана доор, мыйзабы даба болот. Бар болуңуздар.